ошол кол топтоолору менен конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө пикирибизди жарыя кылганбыз. Ошондон кыйшайбастан түп-түз мыйзамдын чегинде баратабыз. Ар кандай тоскоолдуктарга карабастан. Мен макул эмесмин деген улуттук кыймыл түздүңүз эле, анан эмнеге макул эмессиз жана кандай көрүнүштөргө макул эмессиз? Ошол жерден эгер байкасаңар, көрсөңөр, бир 7 маселе коюлган да. Шайлоолордун ошондой өткөн жылкы 15-жылы өткөндөй шайлоолорго макул эмеспиз. Президенттик шайлоонун 1 жыл болду. Кандай өттү аны баарыбыз жакшы билебиз. Анан ошол кыргыз кендеринин баары жаратылышты талкалап жардырылып аткан муздардын баарына, мөңгүлөргө баарына биз каршы экендигибизди билдиргенбиз. Сыртта жүргөн 1 миллионго жакын кыргыз жарандардын баары конституциялык укугунан ажыраган. Мындайча айтканда добуш берүү укугунан ажыраган. Ошондой көрүнүштөргө макул эмеспиз. Ар кандай саясий баягы камоолорго, куугунтуктарга макул эмеспиз. Анан дагы 3-4 жалпы улуттук масштабтагы болгон маселелер. Ушул маселелерге сиздер менен бирдей макул эместер канча болду, канча кол топтолду бүгүнгү? 200 миңден ашты, Кудай буйрса. 200 миңден. Бирок жер-жердеги кайдыгерлик бул бир тарабы болот, кыргыз жарандарынан, экинчи тарабынан баягы жер-жерлерге барганда баягы милициялар тоскоолдук көрсөтүп, элди үркүтүп, коркутуп, билесиңерби эмне үчүн кол коюп атканыңарды, кийин жооп берип калбайсыңарбы? Эл деген сабатсыз болгондон кийин чочулай берет экен да. Анан мыйзамсыз, ыймансыз өлкөдө бул болуп турчу көрүнүштөр. Ошого карабастан биз чексиз ыраазычылык билдирем мен четте жүргөн жарандарыбызга. Алар биздин Кыргызстандын ичинде жүргөн жарандарыбызга караганда аябагандай каттуу мындай бир эрктүүлүгүн көрсөтүп атат, активдүүлүгүн көрсөтүшүп атат. Топтогон колдорубуздун 3төн 2 бөлүгүнөн көбүрөгү ошол сыртта, айрыкча Россияда жүргөн кыргыз жарандарына. Кече эле бизден ушул Нарын областыбыздан активист эжекебиз Жылдыз деген, анан ошол Москвадан келип Гүлмира деген эжекебиз, жигиттерибиз Токтогул, Аксы, Алабыка райондоруна барды. Ал жердеги милиционерлер аман болушту. Ошол эле милиционерлер кезинде Акаевди деле ушундай болуп корголошкон, аябай ошо көзөмөлгө алышкан. Кийин Бакиевди деле ошондой болуп корголошту. Отунбаев, Атамбаев баарын корголошуп эле келатат. Аларга баары бир кимди коргош ким экенин, бирок акылга келбей коюшту, такыр кирбей койду. Ошонусу өкүнүчтүү. Ушул жерден алып саласыңарбы дейм да кийин. Жок, албайбыз го дейм. Саясатта достук жок деп коет. Саясий айдыңда досторуңуз барбы? Бир коллегаң суроо бергенде мен жооп бергем. Мен досум жок деп. Дос деген бул өтө кымбат, өтө ыйык, өтө бийик сезим болуш керек. А биздегилер азыр колду колго уруп коюп туруп эле барып бир кружка пиво ичип алып эле досум деп эле колтукташып калат. Бул жоопкерсиздик, бул аябагандай жоопкерсиздик. Дос болсоң Манас менен Алмамбеттей дос бол. Дос болсоң Курманбек менен Аккандай дос бол. Бул дос боло албайсыңбы? Андай жыйыштырып кой да. Жөн эле дос дей бергенден эмне пайда болот? Дос деген бул өтө чоң жоопкерчилик. Дос деген бул Аллахтын сыпаты, жараткандын сыпаты. Ар бир адамдын жападан жалгыз досу болот, бул жараткан өзү. Андан башка достун кереги жок. Себеп ал достор бүгүнкү достор. Ал табак достор болот, кызмат достор болот, акча достор болот, кандайдыр бир чогуу иш аракет жасагандагы бизнес достору болот. Саясаттагы достук бул достук эмес, саясаттагы бул эсеп. Эсебин таап жүргөн азаматтар бүгүн сени менен эсептешет дагы, эртең сенин керегиң болбой калгандан кийин тейип коюп, бул жака секирип өтөт, анан бул жака секирип өтөт. Ал туруксуздук. Ошондуктан дос деген маселеге мен аябай этият мамиле жасайм. Менин досум деп мен оозумдан ал сөз чыкпайт, көпчүлүк учурда чыкпайт. Саясатта жок, өзүңүздүн жашооңузда? Жашоодо жок, жашоодо да болбойт андай нерсе. Жашоодо да болбойт. Дос деген билесизби? Эгерде сенин бир бөйрөгүң иштебей калса, досуң бир бөйрөгүн бергенге даярбы? Кандай дос жок. Сатып аласың сырттан. Ал эмес, Кудай сактасын ошондой бир нерселерден. Бир жамандык болсо эле, баягы телефон чалып, жаныңда жүргөндөрдүн бирөөсүн таппай каласың. Ошондуктан муну жөн эле коелу. Дос деген касиетке аябай маданияты бийик, өтө сабаттуу, аң сезими өтө жогору, адамгерчилик
касиеттерге ээ болгон гана кишилер аны тил учунда дос деп айтпай эле жөн эле өзүнүн күндөлүк мамилеси менен сүйлөгөн сөзү менен бири бирине жасаган мамилеси менен ошол дос сыпатында болгон мамилелерде болуп жүрө берет. Адахан Мадумаров ата катары, жолдош катары кандай адам? Өзүңүздү сыпаттай аласызбы? Аны балдардан сураш керек, аны жубайдан сураш керек да. Эркелетесизби Үйүңүздө балдарыңызды? балдарыңызды эркелетип күлүп жайнап калган учурлар болобу? Мен балдарымды айрыкча кичине кезинде аябай жакшы көрөм. Абдан. Мен атам раматылык айтчу эле. Балдарыңды, мен 3 уулум бар. Жаратканга чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Аллах ден соолук берсин, өмүрүн берсин. Биринчи кезекте акыл эс берсин, иман берсин деп айтам. Мен сөзсүз балдар менен аябай өзүм балдарым менен көп мындай бир көп эркелетчү экенмин. Ошо азыр менин кенжем бар, Алихан деген, 6-9 жашта. Аны көрмөйүнчө, аны унутмайынча туруу мүмкүн эмес, кыйын. Берки чоңдору менен болсо тилекке каршы көпчүлүк учурда силерден коллегаңар сурап калат, эмне жоготуп, эмне таптыңыз деп. Мен алардын балалык кезин көрбөй калдым. Биз ал кезде жогорку кеңеште депутат болуп иштегенде биз түнкү саат 2-ге чейин иштечүбүз. Ал кезде азыркыларга айтсаң жомок. Биз бир жумада 5 күн катары менен иштечүбүз. Азыркылардай болуп бир жумада 2 жолу келип 2 сааттан олтуруп кетип калуу деген жок болчу. Ошондуктан сабатсыздыктар ушундан чыгып атат да. Өздөрү толук кандуу 5 жылдын ичинде депутат деген эмне экенин билбей өтүп кетишип атат байкуштар. Демек сиз улуу балдарыңызга бере албай калган мээримиңизди азыр кичүүңүзгө берип атасыз. Аларга деле кичүү кезинде бердим го дейм. Аябай эле каттуу мындай бир үңүлө түшүп ушундай. Бирок ата балага канчалык мээрин төккөн болсо дагы баары бир мындай бир тойбой калат. Азыр мен кенжеме канчалык болсом дагы ал деле мындай чоңоюп калган, билесиңерби, жана бир жашар болгон кулундар баягы байлатпай качат эмеспи? Ошол сыяктуу болуп, келчи жыттап коеюн десең качып калган, өзүнчө мындай чоңоюп калды да, өзүн бир азамат сезет, мен мындай бир жигит болуп калдым дегендей сезимдери бар. Баары бир баланын кумары күчтүүрөөк болот экен. Ошого мээримиңди толтуруп, же мурдуңдун жытын толтуруп, бир көкүрөгүңдү толтуруп, бир жыттап моокумдан канып калуу бул өтө кыйын маселе. Бул жалгыз бир тема окшойт, сиздин бетиңизде жылмаюу пайда болгончу. Ушуну эскергенде балдарыңызды, уулдарыңызды. Жылмаюу көп эле учурда пайда болот, бирок ал чөйрөгө жараша, берилген суроолорго жараша, анан талкууланган маселеге жараша. Жеке жашоо жөнүндө сөз болуп кеткенден кийин кызык болуп жатат. Жубайыңыздын аты ким, кандай тааныштыңар эле? Ал боюнча көп эле айткам мен аны. Көп эле айткам. Биз студент кезде таанышканбыз. Россиянын Калинин шаарында, азыр Тверь болуп калган. Ошол Тверь мамлекеттик университетинде мен тарых факультетинде, ал киши физика математика факультетинде, кийин Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинде Сабак берет. окуду. Бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө үйдө эле. Биздин фамилия менен жумуш иштөө кыйын. Сиз буга чейин айтып калдыңыз, 12-1ге чейин иштечүбүз деп. Анан өткөндө мен кээ бир адамдар менен сүйлөшсөм, азыркы парламенттин кол балага айланып коркок болушу бул бай адамдардын келиши деп сыпаттады. Сиз ушуга кошуласызбы? Же тагыраак айтканда, мурдагы эл өкүлдөрү менен азыркы эл өкүлдөрүнүн ортосундагы айырмачылык? Кошуласызбы эмес, мен аны айтып эле жүрөм. Айтып жүрөм, кишиде канчалык жеке байлык көп болгон сайын ал көз карандысыздыгын жоготуп баштайт. Ал ошончолук көз карандылыкка өзүн өзү батырып алат. Себеп бул байлык өтө жаман нерсе. Бул биротоло баягы сормо саздай болуп сорголо турган. Адамдын көкүрөгү, жүрөгү, бүт акыл эси, денеси, аракети ошол байлыкты көбөйтүүгө жумшалып калат. Бүтүндөй махабаты ошо байлык өтүп кетет. Бул кооптуу маселе. Анан ошол байлыгымды көбөйтөм деп барып, ал жерде мыйзам жазам деп барып отурган кишилерди таппайсың. Эгерде биринчи чакырылыштагы парламенттин курамын карасаңыз, мамлекетти башкарган залкар инсандар бар эле. Чарбаларды башкарган, областтарды, министрликтерди башкарган Турдакул Нусубалиевич, Абсамат Масалиев, Бекмамат Осмонов, аябагандай залкар инсандар. Жамин Акималиев, айыл чарбасын мыкты билген академик. Ал кезде академик профессорлор көп эле. Бүгүнкү күндө базаркомдор көп. Ошондуктан турмуш деңгээлибиз дагы баягы базардын деңгээлине түшүп кетти. Сүйлөгөн сөздөрү да базардын деңгээлинде. Бул коркунучтуу.
парламент жөнүндө сөз болуп калды. Сиз негизи парламенттик башкаруу системасын сындап келгенсиз. Бул оюңуздан кайта элексизби? Бизге президенттик башкаруу керек деген бир интервьюңузда. Билесизби, бүгүн бирди айтып ертең экинчини айтып берген кишиден аны менен кеңешпей эле коюш керек, аны менен сүйлөшпөй эле коюу керек. Мен терең ишенимим болмоюнча бир сөз айтпайм, ишеним пайда болгондон кийин ал сөзсүз ал пикирден кайтуу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Бүгүнкү жагдай, бүгүнкү турмуш ачуу реалдуулук силердин өзүңөргө көрсөтүп аткан жокпу? Кыргызстанда кожоюн барбы, жокпу? Жок. Кыргызстанда кожоюн жок. Ошондуктан кечээ мына эки мамлекет, Өзбекстан менен Казакстан, Борбордук Азиядагы эң өнүккөн деген өлкөлөр, Россия мамлекетинин үчөө Казакстандын Сарыагашында жолугуп атат, сүйлөшүп атат, кеңешип атат, маселе талкуу кылып атат. Мындан ары карай кайсы багытта кетебиз, кандай өндүрүштөргө бой салабыз деп атат. Эмне үчүн Кыргызстанды чакырбайт? Себеп Кыргызстанда кожоюн жок. Же болбосо алар сүйлөгөн маселени түшүнбөйт. Же алар менен теңме-тең болуп олтура албайт. Ошентсе деле бакыйган президентибиз бар. Мынакей президент болуп шайлангандан Сооронбай Шариповичтен 1 жыл болуп калыптыр, билинбей эле. Деги эле 1 жылдык мөөнөт жыйынтык чыгарууга мүмкүнбү? Бардык нерсе салыштыруу менен белгиленет. Эгерде биз алыс кетпей эле кошуна мамлекеттин президенти 1 жыл башта, 2 жыл башта шайланды, 1 жылдан кийин Кыргыз республикасында шайлоо болду. Мен Шавкат Мирзиёевди айтып атам. Мен өткөндө айттым, 3 айдын ичинде 3 сапар жасады. Мына президенттикке киришти, биринчи 3 айдын ичинде 3 мамлекетке сапар жасады. Биринчисин Россияга жасады, экинчисин Кытайга жасады. Анан бир аз ушул Борбордук Азиядагы мамлекеттерге баргандан кийин Америкага жасады. Ушул 3 өлкөгө жасаган сапарынын натыйжасында 40 миллиард инвестиция алып келди. Бул 3 айдын ичинде. Дагы баса белгилеп айтам. Карыз эмес. Кыргыздар көнүп калганбыз. Карыз алып келди, карыз алып келди, карыз алып келди. Ал карыз, ал инвестиция алып келди. Бул теңме-тең иштешебиз, өнөктөш болобуз, экономиканы өндүрөбүз, өнүктүрөбүз деген программага алып келет инвестицияны. 40 миллиард доллар. Эме элестеткиле, 3 ай көппү же азбы? Мына кече Францияга сапар жасады, бул 4-чү чоң сапары, 5 миллиард еврога инвестиция кол коюп келди француздар менен. Кандай компаниялар келет, Өзбекстанда эмнелерди чыгарат. А биздин кыргыздар барат дагы карыз сурап келет. Ал карызды алып келет дагы ортосунан бөлө салып туруп, теңинен көбүн чөнтөгө урат. Натыйжада бүтүндөй кыргыздардын мойнуна жүктөлгөн карыз болуп калат, куржуп. Биз көтөрөбүз, биздин балдар, небере, чебере, биз кутулбайбыз. Эң коркунучтуусу 2022 жылдан кийин башталат. 2022 жылдан баштап Кытайдын карызын биз пайызы менен төлөп баштайбыз. Ошондо бүгүнкү көргөн күнүбүз жомок сыяктуу болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. А муну айтсаң, көп киши акыл калчабайт да, көп нерсеге ой жүгүртпөйт. Сени эле сындап туруп алат да, президентти сындап атат, өкмөттү сындап атат. Мен сындабай эле коеюнчу, аны менен турмушуң жакшырып кеткен болсо жөн эле коеюн. Ошондуктан 1 жыл деген аябай чоң мөөнөт. Чоң мөөнөт. Эгерде каала киши бир багытты тандап алган болсо, мындай деген сөз бар да, кораблю, не знающий плавать какую гавань, ни один ветер не будет попутным деген. Эгерде кеме кайсыл жээкке барары билбесе, бир да шамал ага жардамчы болбойт да. А биз 1 жылдан бери Жээнбековден уккан жокпуз. Кайда барабыз, кайда сүзөбүз, эмне багытта болобуз, эмнени өндүрөбүз, эмнени өстүрөбүз. Кандай дейсиңер? Же силер уксаңар керек, мен укпай калсам керек. Мен уга элекмин. Мен ал кишиден баягындай бир экономикалык багытта, мына ушул бизге эң негизги багыт, ушул багытта аракет кылабыз деген сөзүн уккан жокмун. Ал үчүн мындай тыбырчылап эле артындагы жана жүргөн адамдар сүйлөй берет. Пайдасы жок, ал жукпаган сөздөр. Эгерде сиздин пикириңер биргелип, оюңар бир жерден чыга турган болсо, азыркы бийлик менен же болбосо суунун бир көзүндөгү оппозиция менен биригүүгө даярсызбы? Силер ошону кандай деп элестетесиңер? Кыргыздардын берген эле суроосу ушул да, чакырса барасызбы деп коет да. Эгерде сиздин пикириңиз бир келсе чакырып барганга Менин пикирим бир келиш үчүн ал киши пикирин өзгөртүү керек. Менин пикирим мамлекет. Менин пикирим бул ушул кошуна мамлекеттер менен тең ата деңгээлге чыгыш. Менин пикирим сыртта
безилдеп жүргөн биздин кандаштарды, жандаштардын бардыгыбызды кайрадан алып келип, ушул Кыргыз жерине таш кынаса дагы Кытай кынап атат, ташты дагы Кыргыз кынаса болобу? Же ташта төшөй албай калдыкпы биз? Биздин курулуштарда азыр башка жактан, Турциядан келип жумушчулар иштеп атат. Өзбекстандан жумушчулар толуп кетти. А эмне үчүн алар келип Кыргызстанда жумуш издеп акча тапса болот дагы? А эмне үчүн 6 санаман тепсе темириз отурган кыргыздын жигиттери менен кыздары Кыргызстанда акча таба албайт? Эмне үчүн? Эмне үчүн алар билесиңерби, баягы бөтөн жердин султаны болгончо өз элиңде ултан бол дегендей, алар какшап тишинин кирин соруп сыртта жүрүшөт. Эмне үчүн? Себеп Кыргызстанга ишенбегендиктен. Кыргызстанда бардык маселе акча менен чечилишине көздөрү жетишет. Анан чакырса, мен дагы бир айтам, мен өмүрүмдө бир кишиге кызмат кылбайм. Эгерде ким болсо ошол болсун, чакырып, мамлекет үчүн, эл үчүн, жер үчүн, мына ушул багытты мыкты ушундай бир майын чыгарып иштеп бергенге даяр болсоңуз, келиңиз деп, мен үчүн эмес, мамлекет үчүн деп чакырса, мен иштеген ким болсо ошол болсун барганга даяр. Себеп бул менин элим, менин мамлекетим. А эгерде мага жаккандай болуп, мен айткандай кылып, мен үчүн иштеп бер десе, ким болсо ошол болсун. Мен эч качан эч бир инсандын кулу болбойм да, иштебейм да. Өлкөнүн өнүгүүсү, анын ичинде кыргыз тилинин өнүгүүсү үчүн сиз күйгөн адамдардын бирисиз. Ошол эле убакта сиз айткан экенсиз, кыргыз тилин мыйзам менен таңуулабай, ар бир адам, ар бир жан ошону акыл эси менен, жүрөгү менен сезип, кыргыз тилинде сүйлөп баштагандай саясат жүргүзүш керек деп. Ушул үчүн кандай кадамдарды иштеш керек, эмне кылыш керек? Биринчиден кыргыз болуу керек. Мен бир чоң макала жазганмын, мындай бир 10 жыл болуп калса керек, 10 жылдан деле өтүп калдыбы. Кыргыз болуш үчүн кыргыз болуп төрөлүү аздык кылат. Кыргыз болуш үчүн кыргыздын мындай бир тердегенде жыты чыгыш керек. Сен могул чай ичкениңде дагы, башка кылганыңда дагы кыргызча. Муну күлөсүңөр азыр айтсам, эмне башкача ичеби дегендей кылыпчы. Кыргызча, баары кыргызча. Мен ушул чайканаларга, ашканаларга көбүрөөк кирип, кирип барганда сиздер сыяктуу силердин курдаштарыңар аябай күйдүрөт да. Мындай бир иштейиңди бууйт. Тамак ичкиң келбей калат. Что хотите дейт. Кирип барганыңда эле здравствуйте дейт. Мен айтам, атаң орус, энең орусбу? Жок, кыргыз дейт. Кайдан келдиң? Айылдан келдим. А эмнеге сен ушуну айтпайсың? Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кандай тамак? Адамдын мындай бир биздин улуу сөз барыбыз го, үйүңдө табагың болбосо да кабагың болсун деген. Кабагың жаркылдап келип туруп кош келдиңиз деп турса, адамдын көңүлү да көтөрүлөт, тамак ичкиси да келет. Анан эмне тамагыңар бар деп сурап калсаң, говадина, баранина деп баштайт. Билбейт, же говядина, же баранина деп айта албайт. Ошону жаз десең жаза албайт, бирок ошондой сүйлөйт. А эмнеге ушундай сүйлөйсүңөр десе, бизде ушундай дейт. Кыргызча сүйлөсөңөр айып салат экен. Көрдүңөрбү? Мына ээси жок үйдү коногу бийлейт деген болуп калды. Ашкана кимге таандык болсо, ошол өзүнүн эркин таңуулап атат. Кыргызча сүйлөбө деп атат. Бул коркунучтуубу? Коркунучтуу. Мына кыргыздар айта берет дешиңер мүмкүн, биз бир аз өксүк оору менен ооруйбуз да, бизге кыргызча айтсаң ишенбейт дагы, бөтөн бирөө келип айтса, ой, акылды берген экен деп туруп калмайбыз бар. Улуу Британия окумуштуулары ушундай ачылыш ачты, жаңылык ачышты. Баланын атага болгон мамилесинин 95%-ынан ашыгы эне түзөт экен. Биз илгери бала кезибизде бирдеме жасап койсок, бир шашпай тур, атаң келсин деп. Атаң келгенче жетип өлүп жеттирилет эле. Атам келгенче тезирээк чайды ичип, курсаңды тойгозуп, жатып уктап калсам экен деп шашылат эле. Азыр силерде ошондой барбы? Силер коркпойсуңар азыр. Силер атадан да, энеден да коркпойсуң. Силер дегенде өзүңөргө албагыла. Мен азыркы муунду айтып атам. Коркпойт. Тескерисинче энеси атасын коркутат, шашпай тур, балдарың келсин депчи. Балдарың келсин, мен сага көрсөтөм деп. Ошол сыяктуу атанын орду жок болуп калганда, эненин орду жок болуп калганда, коом ушундай болуп, адашкан коомго айланат. А биздин тамырыбыз тилибизде. Тилиң аркылуу сен улуттук кадыр баркыңды билесиң. Тилиң аркылуу дүйнөнү тааныйсың. Тилиң аркылуу сен бүтүндөй ааламды өзүңө кабыл аласың. Баягы дүйнө таануу, дүйнө кабылдоо сезимдери эмне аркылуу куралат? Тил аркылуу. Ошондо бизде улуттук
мамлекеттик тил комиссиясы кандай комиссия аман эсен эле болсун, алардын баарынан жогу. Өткөндө силердин бир көрсөтүүңөрдө же кайсы бир көрсөтүүдө чакырып калганда андай кылса да болот, мындай кылса да болот. Ай бейпең деп. Бул куруп баратат да өзүнүн кызматын ойлоп. Андан пайда жок. Андан эч такыр пайда жок. Мына көчөдөгү жарнактарды карагыла, көрнөктөрдү карагыла. Бизде кайсы гана мамлекеттердин ашканалары бар. Барып кирип карасаң, англис тилинде дагы жазылган тамактардын аттары, бирок кыргыз тилинде жок. Байкайсыңарбы? Мына ушундай. Кыргызча, орусча билсе да, билбесе да, көчөдө жетелеп бараткандар баары чылдырак орусча баратат. Бул деген үчүн саясий эрк керек болуп атат да. Саясий эрк керек эмес, ага адамдык ариет, намыс керек. Аң сезим керек. Мен ким? Көтөрүш керек болуп атат. Ар бир кыргыз өзү кыргыз болсун. Анан сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Мына Путин келгенге чейин мен Россия аскеринин жаранымын же жоокеримин дештен уялып калышкан. Же болбосо Россиянын жаранымын дегенден уялып калышкан. Азыр кадимгидей канат кагып көккө учуп, мы россияне деп баштады. Себеп биринчи инсан, биринчи жетекчи кандай болсо, артындагылар акырын кете берет. Мына ошол биздин Жусуп Баласагын бабабыздын жазган керемет сөзү бар да. Эгер иттерге болсо падыша арыстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан. Эгерде арыстанга ит болсо падыша, иттер да арыстан да итке окшоп үрүп калат дейт. Биздин жетекчилер өзлөрү эки сөздүн башын бириктире албай, чоркок болуп, дөдөй болуп, баягы жазып берген кагазынан көзү бир жерин таппай калса токтоп калып, 2 мүнөткө чейин таппай эси ооп, туруп калып аткан жетекчилерди көргөндөн кийин кимге барып түздөнөсүң? Кимге барып мындай бир ушуга окшошсом экен деп айтасың? Биз башта бала кезде Кычан Жакыповго окшосок, Чолпонбай Төлөбердиевге окшосок, Дүйшөнкул Шопоковго окшосок деген сыяктуу бизде мындай бир үлгүлөр бар эле. Кыздарыбыздын баары ким болгусу келет эле, же Уркуя болгусу келет эле, же Зурахан Кайназарова болгусу, же Керим Биби Шопокова болгусу келет эле, же Таттуу Биби Турсунбаева, же Бибисара Бейшеналиева болгусу келет эле. А бүгүн ким болгусу келет? Силер жаштар айтпайчы, ким болгону келет? Макгрегор болгусу келет, Ван Дам болгусу келет, Дженнифер Лопес, мына ошол Лопес деп. Идеологиянын жоктугунан кабар беребиз, идеология жоктугунан эмес, идеология жоктугунан эмес, бул идеология инин билесиңби, эгерде кыргыз болуу керек деген сөзүмдүн астында кыргыздын тарыхын карап көр да, кыргыздын мыкты чыгармаларын оку. Биздин кыргыз элинин чыгармаларындай залкар чыгармалары барбы бөтөнөлөрдө? Эмнеге ошону окубайт дагы, ошонун сабак албайт? Эмнеге Тоголок Молдонун, Токтогулдун, Барпынын ырларын окуса, мына сага идеология. Атага атадай, энеге энедей, жарга жардай, балага баладай деген нерсени баарын бабалар жазып кеткен. Бүгүнкү күндө Мадумаров жазып берсе, Мадумаров бекер айтыптыр дейт. Бүгүнкү күндө бүтүндөй улутка күзгү болчу инсан жок. Себеп эч ким тааныбайт. Бизде мен кыйынмын деген оору пайда болгон. Бешиктеги баладан баштап, 80-деги абышкасына чейин. Айылдарга барып жыйын өткөрүп калган болсоң, бир 70-80ге чыккан аксакал келип, микрофонду алып сөз сүйлөп аткан болсо, 30дагы келин келип, колунан жулуп алып атат. Бул кыргызга жарашпаган көрүнүш. Биз кааласак төрөйбүз, каалабасак төрөбөйбүз деп Курманжандын атканын алдына чыгып алып, митинг өткөрүп атат кыргыз кыздары. Бул жат көрүнүш. Эркек менен эркек биригип жашаса да боло берет, ага силердин тыюуга укугуңар жок деп кыргыздын жигиттери көчөгө чыгып атат. Бул жат көрүнүш. Демократия деп шымды чечип башыбызга кийип алдык. Демократия эч качан эч бир өлкөнү өнүктүргөн эмес да, жакшылыкка алып барган эмес. Демократия бул жоопкерчилик. Эгерде айтып аткан сөзүңө жооп бере алсаң, жасаган ишиңе жооп бере алсаң, сен эркинсиң. Эркиндик кайсыл аймак менен өлчөнөт? Ал адамдын касиети менен өлчөнөт. Аны мыйзам менен өлчөй албайсың. Жашооңузда бир окуя болду эле, сиз өзүңүздүн алсыз экениңизди сезип, бир жашоого болгон кызыкчыл, бир көз карашыңыз өзгөрүп, баалуулуктарыңыз өзгөргөн. Бир ушундай окуя болду эле жашооңузда? Сөзсүз, бул күндө болот. Күндө кайталанат. Бир эмес, бир канча жолу байкаланат. Ушу орчундуз. Мен аябай өкүндүргөн нерсеси, мен ушу кыргызча эле жакшынакай болуп сүйлөп атсам, көздөрү менен карап турат да, уктум десем уктум дейт, түшүнбөй аткандан өкүнүп кетем да. Мен кантип түшүндүрө албай атам ушуну деп. Анан Кубатбек Жусупалиев деген укмуш жазуучубуз бар го, ошо киши жазыптыр да. Мен кичине кезимде чоңойгондо жазуучу болом да, керемет бир китеп жазам.
ошол китепти окуган адамдардын баары адам болуп жамандык калбай калат деп ойлогонмун дейт. А көрсө адам деген өтө татаал зат экен деп. Ал жаш балалык кыял менен ойлогон да ушинтип дүйнөнү өзгөртүрөм деп. Мен да ошол сыяктуу көптөгөн китептерди окугандан кийин бир жыйынтыкка келдим. Ичен пайгамбарлар коомду оңдой албай кетти. Аллахтын түздөн түз элчиси болгон, аябай каттуу керемет күчкө ээ болгон залкарлар коомду оңдой албай кетти. Себеп коомду баягы дайым арамдык менен адалдык, актык, каралык күрөш жүрүп келет да. Эмнегедир кара күчтөр көбөйүп баратат Кыргызстанда. Неге? Бул акыреттин белгиси. Карап отурсаң ошол китептерде айтып атат да, акыр заман келе берди, чындыкты айткан кишини көкүрөккө түртүп четтетип, жалган айткан кишинин артынан ээрчип калат дейт. Келдиби? Келди. Акыр заман келе берди, ата энеси балдарын эмес, балдары ата энесин башкарып калат дейт. Келдиби? Жигиттер. Келдиби? Келди, себеп ата отурчу сен түшүнбөйсүң дейт. Биздин кезибизде атаңа антып айтмак турсун, атаңды момунтип тике карагандан аябай коркчусуң. Азыр жигиттер, кыздар тимеле караганда тешип ушундай карашат. А биз кыйгач карачубуз, карай алчу эмеспиз көздөрүн. Ушундай коркуп кетип, мен өзүмдөн эле башымдан бир канча жолу өткөн, апама ыйлап жиберчүмүн. Атам мен ошондой карагандан көрө келип жаакка бирди чапса жеңилирээк болмок деп ыйлайт элем. Азыр сен карасаң, сага ушундай караганда өзүң чалкаңдан түшүп кетесиң коркуп. Мына келди ушул заман. Келди. Демек, бардык нерсе эмнеден? Имандан жана ишенимден. Эгер биз кыргыз улуулук касиеттүүлүгүнө сактаган болсок, бизге каршы аябагандай чоң күчтөр жумшалат. Мына ушул теманы көтөрүп аткан, ушул маселенин үстүндө иштеп аткан адамдарды сырттагы ичтеги күчтөр элге жек көрсөтүүгө жасалган аракеттер күчтүү болот. Анан баягы бакма гезиттер, басма телекомпаниялар аркылуу акча берип коюп, ошондой маселелерди көтөрүп аткандарга тукуруп, баягы жаман көрсөтүүгө аракет жасашат. Бул ак менен каранын ортосундагы күрөш болот. Чындык ошону менен басылып, баарын эмне жеңип кетет? Акча. Кара курсак. Эгерде бул карындашымдын берген суроосу менен сиздин берген сурооңуз экөө аябай айкалышып келип атат. Биз канткенде адам болобуз дегендей маселе болуп атат да. Ашказанды ойлобой, биз руханий дүйнөнү ойлоп калганда оңолобуз. А бүгүнкү күндө тек ашказан. А жетекчилер эмнеге азгырылып кетип баратат? Чөнтөгүн ойлогондон. Бул акча албай ишти бүтүрдү деген киши жок келсе да бүгүн. Дарыгерге барасыңбы, мектепке барасыңбы, бала бакчага барасыңбы, бүт эле акча деп турат. Бул жалпы жан дүйнөнүн ачарчылыгы да, коркунучтуу. Мисалы үчүн сиз Кыргызстан үчүн, саясат үчүн көп жылыңызды арнадыңыз да. Анан айтып жатасыз, ошо уулдарыма ошол үчүн көп көңүл бурбай калгам депчи. Дагы кандай мындай өзүңүз кайырган, дагы кандай мындай жоготуулар бар? Вакыт өтө көп кетти. Мени баягы жаш кезимде келгенде аябай катуу чыгып сүйлөп атканымда мына кыргыз эл баатырлары баары. Абсамат Масалиевич дагы, Мамбет Мамакеевич дагы ошо кишилер айтты да. Айланайын, сен же өтө эрте туулуп калдың, же аябай кечигип калдың деп. Сен башка баалуулуктар менен сүйлөп атасың, балам дечү. Мына Мамбет Мамакеевич менен кечели ишемби күнү бир жерде чогуу болдук. Ошо киши 90 баратат, ошо киши айтып атпайбы? Баягы мен көргөн бала баягы ойдон калды депчи. Ушул чоң мага сыйлык. Сен өзгөрүп кеттиң, сен мынтип кеттиң деген караганда баягы ойдон калдың деген бул аябагандай чоң сыйлык. Мына ушул кишилердин айткан, аксакал кишилердин айтканына караганда мен көп нерсе жоготтум. Аттиң аябай көп нерсе жоготтум. Убакыт жоголду. Мен жана Кубат Жусупалиев айткандай эле коомду оңдоп жиберем деп талпынгандардын бири элем. Бирок үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Дале болсо ошол үмүт бар. Ошол үмүт канат байлайт. Артка кайрылсаңыз кайра эле ушул жол менен барат. Артка кайрылсам кээ бир нерселерди башкача жасамакмын. Мисалы үчүн. Мисалы билесизби? Мына бир сөздү айтып, же болбосо баягы мыйзамды жазып, коомду өзгөртүп жиберем деген ойдон кайтмакмын. Мен Кудайга шүгүр 30га жакын мыйзамдар иштеп атат, Мадумаров жазган. Эмне кылдың деген суроого да. Ошол мыйзамдар бар экенин билбеген кишилер суроо бере берет, кайра. Экинчиден,
мүмкүн өмүрүмдү мен башка багытка бурмакмын. Себеп жанагы аксакалдар айткандай, же өтө эрте туулуп калгансың, сени түшүнгөн киши жок, же аябай кеч келип калдың. Ал баалуулуктар өткөн заманда болгон, азыр кандай баалуулуктар жок деп. Себеп мен бирөөгө сөз берсем, ошол сөздүн аркасынан 90 томолонуп кетсем дагы, 1000 зыян тартсам дагы ошондон турушум керек. Азыркы саясатчылар кыйшаңдап, бир күндө 5 жолу кубулгандар элге башкача түшүндүрөт да, биз ийкемдүү болдук. Саясат деген бул компромисс. Тил табыша билиш дейт. Тил табыша билиш эмес, сен позицияңды өзгөртсөң, анда ошондо баягы бараткан түз жолуңан кыйшайышың керек болот да. Аны башкача түшүндүрүшөт дагы. Өздөрүн-өздөрү ошентип сооротушат байкуштар. Биз ийкемдүү болуп, компромисс таап, аны жөнөкөй эл түшүнбөгөндөр кыйын экен деп калышты. Мен өткөндө айттым эле. Бүгүнкү күндө жанакы 7 жашар бир керемет таланттуу жигит кыздар, балдар чыгып атпайбы? Ошолор чыгып барып, мүмкүн керемет музыка ойноп, комуз ойноп, же болбосо бир башка багыттарда өскөн болсо, аларды кыйын экен дебей калдык. Олимпиадада мектептен утуп келген балдар болсо кыйын экен дебей калдык. Биз бир жаңылык ачса, илимде же чыгармада бир керемет поэма жазса, ыр жазса, кыйын экен дебей калдык. Биз Дордойдон бир камак сатып алсак кыйын экен деп калдык. Же бир баягы той берип 5 төө сайып улак чаптырып койгон болсо кыйын экен деп калдык. Бизде баалуулуктар алмашып кетти, аралашып кетти, баары аралашып. Башта аксакалдар чайга чакырыптыр десе, ким деп сурайт эле. Азыр чайга чакырыптыр десе, сенден эрте жетет. Анын тамагы арамбы, адалбы сурабай калды. Уурдап келгенби, же маңдай тери менен таптыбы сурабай калды. Ошон үчүн баары аралашып кеткен коомдо мындай бир өнүгүү өтө аз болот. Кыйын болот өнүгүү. Чайдан ичиңиз. Ошон үчүн мен ушул коомду калпка түшпөй көп нерсени жоготуп алдым. Бир калп болуш керек экен да, коомго шайкеш келиш. Бирок түшпөгөнүм, ушул байлыгым. Менин бактым ошол калпка түшпөгөнүм. Сиздин өзүңүздүн мүнөзүңүз, ушу жашоого болгон көз карашыңыз бул атаңыздан сизге өткөнбү? Сиз кичинекей кезиңизде кимдей болсом деп кыялданчыңыз, кимге түстөнчү элеңиз? Ушундай суроо бергенде мен канча жыл башта ушу жооп бердим эле. Менин кумирим менин атам. Мен бала кезден ойлой берчүмүн, чоңойсом мен ата болом. Мен атам болом мен. Мен ушу атам билгенди билсем, атам жеткен бийиктикке жетсе, мен бактылуумун деп. Ушундай деп ойлочумун. Дайым эмнегедир менин атам дүйнөдөгү эң акылдуу, эң күчтүү киши болчу да, кыркырап баягы айылда кечиндеги баратканыңда аябай көп иттер чуркайттар, канган жана чабандардын иттери бар да айылдан келатканда. Ошолор келатканда дагы атам менен баратсам коркпойт элем да, эмнегедир атамдын жанына жолой албайт дейчү элем да ошондой. Балалык баяу сезимдери менен. Чоңойгон сайын атам көрсө мен бала кездеги ойлогондон да күчтүү экен. Аска зоо экен. Таянганыңда дагы, жөлөнгөнүңдө дагы эмне кылсаң көтөрө турган атаң экен. Ошондуктан мен атам жеткен бийиктикке жетсем деп ойлойт элем. Анан кээде сурашат да, атаңыз айылда эле бир мектепте мугалим экен, сиз ушундай бийиктиктерге жеттиңиз, ал бийиктик бүгүн бар эртең жок бийиктик. Мен адамдык касиетиндеги бийиктиктерди айтып атам. Ал бийиктикти